Жомок. Аңгеменин автору Бейшебай Усубалиев. Атам 82 жашында дүйнө салып, жерге жаңы эле берип келгенбиз. Тажияга келген элдин аягы үзүлө элек болчу. Мен боз үйдүн жанында тургам. Кайдан жайдан келгенин билбейм. Бир кезде эле Калыча апа жаныма пайда болуп калды да, "Жүрчү", деди жеңден тарта. Мен ээрчий бастым. Элден бир аз четтегенден кийин "Айланайын Шекебайым", атамды айтып жатканы, деди үнү каргылдана. Шекебайымдай эстүү жан бар беле. Кокуй, баягы силер чийдей кезде өлсө эмне болмок? Силер эмне болмоксуңар? Эми карачы, тукабадан жыртыш айрып. Мен негедир титиреп кеткенсидим. Кичинекей чагымда атам чын эле көп ооручу. Ооруган сайын мага өлүп калчудай сезиле берчү. Анан адам өлүп калса эле мага күн чыкпай, жашоо токтоп калчудай сезилчү. Бала болсом да өз оюмдан корккондой, атүгүл ойлогондон да корккондой бир силкинип алар элем. Мен азыр шыдыр эле ушуларды ойлодум да, ичиркенгендей ичимден бирдемелерди көрөгөнсүдүм. "Эми карачы", деди аңгыча Калыча апа кайрадан бакылдай. "Мынтип өзүң ата болуп калганда кетип, силердин жамандыгыңарды көрбөй, силердин алдыңарда кетип." Бир аз үндөбөй туруп калды да, анан атамдын өлгөнүн унутуп калгандай мага капысынан кайрыла кетти. "Деги сен билесиңби, мен сенин киндигениң экенимди?" Мен күлүп башымды ийкедим. Билем. Ушинтсең", деди мактангандай, жок, сыймыктангандай шаңдуу айтты. Болбосо, киндигиңди чубап коем." Ал жарк этип бир күлүп алды да шарт бурулуп жөнөп калды. Менин ичимди кандайдыр бир жылуу нерсе өртөп кеткендей болду. Атамдын өлгөнүн унутуп калгандай, аны жүрөгүм жылый узата карап калдым. Ал баягы үйүнө баратты. Бүкчүйгөндөй басып, бир нерсеге ыраазы болгондой, өзүнчө эле кобуранып бараткансыды. Анан менин көзүмө анын бүкчүңдөй басып баратканы негедир өзгөчө көрүнүп кетти. "Кызык", дедим өзүмчө. "Эмне үчүн бүкчүйүп калышат? Бала чагымда айылымдан түз баскан бирдейнени учураткан жок окшойм. Азырда балалыгымды эстесем эле ушул бүкчүйгөн энелер көз алдыма тартыла берет." Калыча апа бүкчүңдөп кетип баратты. Мен аны узата карап туруп, жоолугунун арткы учунун астынан тааныш бир нерсени көрүп тургандай, бирок мен аны карап туруп эле көрбөй жаткандай боло бердим. Акыры таптым көрүнөт. Ооба, таптым да ошол нерсенин атын эстей албай эзилдим. Жел өттүбү, Калыча апанын жоолугунун арткы учу желптей түшкөндөй болду да, андан ак бир нерсе күнгө чагылыша түшкөнсүдү. Дал ушул чагылышууда анын аты эсиме шактый түштү. Чач учтук. Мен Калыча апанын азыркы чач учтугун көргөнүм жок, көрөйүн деп ойлогонум да жок, бирок ошондогу чач учтугун кадимкидей көрүп турдум. Ошондо чач учтук бөлөкчө бир шундукта кыймылдап жаткандай болгон. Чачтан, Калыча апанын башынан бөлүнүп кетип, өзүнчө бир жанталаша жүрмөлөп бараткандай болгон. Менин көз алдымда чач учтук жоголуп, ошол жанталаша жүрмөлөгөн кыймыл гана калгандай болду. Ушундан уламбы жүрөгүм да кыймылдап жаткандай, денемден суурулуп чыгып, өзүнөн өзү эле бүлкүлдөп кыймылдап жаткандай. Илгери бир өткөн заманда бир абышка кемпир болгон экен. Алардын бир гана баласы болгон экен. Же алар балалуу болгон эмес экен. Калыча апанын жомогу ушинтип башталчу. Бул жомок көбүнчө жайында айтылар эле. Биздин айылда мен теңдүү балдар көп болчу. Мен эркек балдарды айтып жатам. Ошол эркек балдардын бир тобу жакада калышчу. Калгандары ата-энелери менен кошо жайлоого чыгып кетишчү. Жакада калган балдардын айрымдарынын оюндан бөлөк, анча жумуштан бөлөк бир эрмегибиз бар. Жок, кумарыбыз болор эле. Ал жомок. Жомок дегенде жантыбыздан жата калчубуз. "Жомок айтып берчи", деп кимди гана тажатпадык дейсиң. Мен эле апамды канча жолу тажатпадым. "Жомокту көрүнгөн киши эле айта бермек беле", деди ал бир күнү бизге. "Көрүнгөн киши эле айта берсе, анда жомоктун тамтыгы кетпейби? Аны да айтчу киши айтат. Мен билгенден сокур кемпирди жомокчу деп уккам. Жомогу дале бир түгөнбөйт дейт. Ошол эниңерге баргыла."
Биз топурап жөнөп калдык. Үйү биздикинен анча деле алыс эмес болчу. Бир көзү Азиз эле. Ошол үчүн сокур кемпирдешчү. Бирок ал буга ардамчу эмес, атүгүл көңүл бурчу да эмес. Балекетиңди алайын. Жанагы жаманым ушинтип кашайтып койбоду, деп ичи жылгандай күлүп койчу. Көрсө, небересин алдына эркелетип алып отурса, ал ийик менен көзгө сайып алыптыр. Сыртынан куду жомоктогу жалгыз көздүү жез кемпирди эске салса да, ал өтө меримдүү эле. Силер кийимсиңер? Силерсиңерби? Алдыңа кетейин дерим, деди ал жалбара. Эне, жомок айтып берчи, дедик биз жабыла. Балекетиңди алайын дерим. Силердин жомок укчубуз дегениңерден ий. Ушу менде азыр кайдагы жомок, каралдыларым. Көзүм менен кошо жомокторум да кашайбадыбы? Күнөрүдөй кайпастап калды да. Калыча апаңарга баргылачы, ошонун тилинде береке бардай көрүндү эле. Биз кайрадан топурап Калыча апанын үйүнө жөнөдүк. Үйү биздин үйдүн бет маңдайында эле. Башкалардыкындай эле жалпак, бирок канча бөлмө экени билинбеген узун үй болчу. Мен 2 эле бөлмөсүн билчүмүн, калгандарына киргенден коркчумун. Баш баксам эле бир нерсе күңгүрөнгөндөй көбүр-шыбыр боло берчү. Анан дайыма караңгы эле. Күндүз да, түн ичинде да. Биздин үйдүн бет маңдайында дебедимби? Ортодогу чоң жолду аттап өтсөк эле, Калыча апанын үйүнө кирип барчубуз. Калыча апа кичине эңкейип баскан ак журмал аял болчу. Көздөрү күлмөңдөп турчу. Ким менен болбосун бакылдап-шакылдап ачык сүйлөшчү. Эч кимден жазганчу эмес. Анан дайыма таптаза жүрчү. Кичине болсом да мен ушуну өзгөчө бир туюп турар элем. Ал турушу менен тазалык жыттанып турчу. Ал апамдан да, атамдан да улуу болсо керек эле. Апам атынан айтпай тергеп айтчу. Бет маңдай жашаган соң биз күн сайын эле жолугушуп турчубуз. Мен сенин киндигениң экенимди билесиңби? Дечү мени көргөн сайын. Ошентип билип жүрсөң, болбосо киндигиңди чубап коем. Киндигениң келатат, деп мени баары чечалата беришчү. Эмне экенин билбейм, мен буга арданып чечалар элем. Апам менен өтө сый болчу. Апам негедир аны аяп турар эле. Ал да апамды аябай аяйчу. Тырмалаңдап жүрүп, 12 балаңды эптеп чоңойттуң. Сенден өткөн эр барбы, деп апама айтып жатканын көп уктум. Карап тур, кийин жыргаалын көрөрсүң. Ушу түйшүктүн баары унутулат. Ушулардын аман эсен тирүү жүрүшкөндөр эле канча каниет. Мен деле катыгүн жанагы 2 жетим үчүн эмнелерди гана көрбөдүм. Эми мынтип. Анан ойлонуп, кыйлага үнсүз туруп калчу да. Кантип чарчабайсың? Дечү мойнун созо акырын шыбырай. Мени угуп калат дегенсип, деги чарчайсыңбы? Чарчаганда эми, дейт да, апам көпкө дымы түшөт. Анан күнөөлүдөй. Чарчайсың да. Балекетиңди алайын, ошону айтпайсыңбы? Ошону айтпайсыңбы дегенин мен түшүнчү эмесмин. Үнү эле башкача бир аянычтуу чыккандай сезилчү. Атам менен бакылдашып ачык сүйлөшчү. Атам аны эркелетип, "О, кургур жиндим" деп койчу. Анан мага карап, "Киндигениң келаткан тура, жинди", дечи чучалата. Жинди дегенде ал эч бир терикчү эмес. Кайра жадырап, "Шекебайым, сен жинди десең жиндимин да, Шекебайым. Буга мендей" деп келатканда атам кебин үзүп калчу. Кудай урган, баягы калжыраган кебиңди дагы баштаганы турасыңбы? Койдум, Шекебай, койдум. Жаш келиндей шаңк этип бир күлүп алып ар басып кетчү. Атам артынан ыраазы болгондой узата карап турчу да мага бурулуп, буш ордунун көрбөгөнү калган жок. Өңгөсүн айтпаганда да жанагы 2 жетимди кандай азап менен чоңойту дейсиң? Андай эч ким өз баласын да бага албас. Аялдардын сырттаны. Атам дайыма ушунчу. Кээде муну анын көзүнчө да айтчу. Ошону айтпайсыңбы, айланайын Шекебайым, дечү ал кадимкидей жашып. Ошону сен эле билесиң.
кемшиңдеп ыйлап кирчү. Болду эми, дайыны жок кемшиңдебей, дейчү атам эркелеткендей корседи. Элдин баары эле билет. Мына ушинтип Калыча апага эдиреңдеп кирип бардык. Анын эмне кылып отурганы эсинде жок, бирок бизди бир эсе корккондой, бир эсе таңдангандай аңырая карап калганы кадимкидей көз алдымда. Жомок, дедик биз энтиге. Жомок биле, жомокпу, деди ал бизди толук сүйлөтпөй санаасытына. Жомок силерден айланып кетсин, алдыңа кетейин дерим. Силердин жомок дегениңерден деп жалынып жалбарып келатып эле тык токтоду да бизди айландыра бир карап алды. Бул силер жомок демиш болуп ууруга келген жоксуңарбы я? Жүргүлөчү. Ал бизди ээрчите жөнөп калды. Узун үйүнө удаалаш кеткен короосунун оң жагында үстү кийиз менен жабылган бир жерге токтоду да кийизди алып ыргытып, тактай капкакты өйдө көтөрүп, «Мына муну карагылачы», деди бир колу менен нукуй. Биз жабыла карадык. Эч нерсе көрүнбөйт, караңгы. «Бу эмне?» «Оро», деди арабыздан бирөө. Оро, көрдүңөрбү? Түбү жок. Эгер ууруга келсеңер, жанагы Такабай менен Ишенбектей кылып, ушу ороого камап салам. Биз ичиркенгендей титиреп кеткенсидик. Биздин кебетебизди байкадыбы? Эми силер ууруга келген жоксуңар да, деди мээримдүү. Жомокко келген турбайсыңарбы? Алдыңа кетейин дерим. Анда отургула. Биз уй мүйүз тарта отура кеттик. Калыча апа ороонун үстүндөгү кийизге көчүк басты. Анда мен, деди Калыча апа бизге кадимки чоң кишилерге кайрылгандай салабаттуу. Дегенде жанагы эки тентектин, Такабай менен Ишенбегиңерди айтып жатам. Жинин кандай какканымды айтып берейин. Такабай менен Ишенбектин атын укканда биз бир селтетип алдык. Чындыгында ким болбосун селтетмек. Анткени экөө бүтүндөй айылдын жүрөгүнүн үшүн алып койгон эле. Эки күндүн биринде эле баягылар баланчанын баласын токмуктоп салыптыр, жолдогу өтүп бараткан машинелердин терезесин сындырыптыр. Айтор ушундай кабар тарап чуручу эле түшүп жатчу. Айланайын жеңе, бу молону эми эмне кылсак болот? Деп Такабайдын апасынын апама ыйлактап жатканын бир жолу уккам. Жүрөгүм жедеп өлүп бүттү. Эшиктен бирөө жөн эле кирип келатса да, баягы дагы эмне кылып жиберген деп жүрөгүм туйлап кетчү болду. Атасы деле эки күндүн биринде эле көк ала койдой союп жатат. Болбойт. Өзү жакшы эле бала, эстүү десең эстүү, анан эле токтоло албай жүрөбү дейм. Бирде болбосо бирде токтолот да, деп койгон апам. Өз сөзүнө өзү бекем ишенгендей. Ал эми Ишенбек чоң ата чоң энесинин колунда болчу. Экөө бирдей көзүн караган жалгыз эркес эле. Апасы эмчектейинде эле каза болуп калган экен. 2-3 чыга электе атасы көз жумуптур. Ишенбек мынтип коюптур деп эч ким даттанып деле барчу эмес. Бир жолу жедеп жанына батканда класс жетекчи эжеи атай үйүнө барып чоң энесине: «Апа, уулуңуз жаанда жок тентек. Эми анысы аз келгенсип, чоң кишилерге кошулуп ичимдик иче баштаптыр», деп айтып келгенде чоң энеси: «Тентек болсо аны бала дейт. Баланы Кудайдан ошон үчүн тилейсиң. Иче баштаса киши катарына кошулганы ошол», деп бозала кылып жолго салыптыр. Кийинде эле чоң энеси көпкө чейин мынтип зор сыймык менен айтып жүрдү. «Тентек дейт, тентек. Тентек кылбаган бала да балабы? Иче баштады дейт. Киши катарына кошулганы ошол да. Ким ичет? Чоңдор ичет, активдер ичет. Мына биздин айыл боюнча бригадир уул эле иччү. Бригадир чоң болгону үчүн иччү да». Ушинтип отурса анан ким бармак эле. Кызык, Такабай жаркылдаган ачык, жапакеш бала эле. Ал эми Ишенбек түнт, сүйлөбөгөн, жер карама, үңкүйүп эле турчу. Анан бул экөө кантип кошулуп калышты, дешип, айылдын чоң кичинеси дебей эле таңдана беришчү.
Булар бизге дегеле өздөрүнүн кичүүлөргө тийчү деле эмес, бирок биз негедир коркуп турчубуз. Биресе аларга суктануу менен да карачубуз. Экөөнүн келатканын алыстан эле көрдүм, деп сөзүн баштады Калыча апа. Мактана да кетти. Көз кургур курчу эмеспи? Анан ошол экөөнү бир санатты кылып, жинин какпайынбы дедим. Дедим да ороону акырын ачып, аргамжынын үзүгү бар эле. Аны түбүнө ыргыткандай болдум, күчүмдүн жетишинче. Аңгыча экөө келип калышты. Чынымды айтайын, менин ысык сугум деле жок эле аларга. Кичинекей чактарында бирде жумурткаларды уурдап, бирде картошкомду казышып, жакшы эле ойга салышчу дечү. Эс татышкандан кийин биздин үй жакка жолобой деле калышкан. Ошентсе да бир сынап көрөйүн дедим. Кара жиним кармап эле туруп калды. Алдыларынан утурлай чыгып алып: "Ырас келаткан турбайсыңарбы? Балекетиңди алайындарым", дедим. Орого чакчамды түшүрүп алдым. "Алып бере аласыңарбы?" Бир аз тынып калдым да: "Же орого түшкөндөн коркосуңарбы?" дедим. Тиги экөө бирдей ормою тиктешти да, жинденишкендей: "Коркосуңарбы?" дешти жүткүнүшө. Ээрчитип барып, ороону ачып, экөөнү түшүрдүм. Түшөөрү менен оозун шап жаптым да, кийизди жая салып үстүнө ылык отуруп алдым. Тиги экөө өздөрүнчө күчүңдөшүп жатышты да, бир маалда бирөөсү: "Эчтеке көрүнбөйт, капкараңгы, ачсаңыз", дейт. Үнүндө калтыруу бар. "Ачпайм", дедим. "Эмнеге? Силердин шишиңер толгонун билбейсиңерби? Дайыма чуу түшүрүп жүрөсүңөр, атайниңерди кууратып бүтүрдүңөр". Дагы көп эле сайрадым өңдөнөт. Тигилер кайрадан күчүңдөшө башташты. Экинчи бирөөсү корс этти: "Ачыңыз деп жатпайбызбы?" "Ачпайм. Ушу ороодо чиртпесем, Калыча атым өчсүн. Арыраак жүрмөлөп, колуңар менен сыйпалагылачы, жылаан жатат". Дүпөдүп болуп калышты. Колдоруна баягы аргамжы урунду окшойт. Не дээрин билбей дымый түшүштү да, акырын жалынып жалбыра башташты. "Калыча апа, ачсаңыз, Калыча апа". "Бейбаштыгыңарды коесуңорбу я? Атайниңерди кууратканыңарды коесуңорбу я?" Бирөөсү кайрадан корс эткендей болду. "Эмне кылып кууратып жатыптырбыз?" Эмне кылыппы?" Жаным тим эле күйүп кетти. "Мына момуну кылып", деп туруп, кийизди сыйрып алдым да, тактайды тепкилей баштадым. Жиним менен канча тепкилегенимди билбейм. Бир карасам өзүм да тердеп кеткен экенмин. Ошондо ойлодум: "Я катүгүн, эмне кылып жатам деп. Буларды бөөдө майып кылып алсам эмне болот?" Тык токтодум да, акырын тыңшап калдым. Күңкүлдөгөндөй, ыйламсырагандай үн угулат. Жакшылап тыңшасам, чын эле ыйламсырагансыйт. Катүгүн", дедим ошондой эле санамды бир мыкчып. Буларды оттон, суудан кайра тартпаган тоо жүрөктөр деп жүрүшпөдү беле? Көрсө жүрөгүндө кылдай да жан жок бок жүрөктөр турбайбы? Буга бир күйдүм да, кайрадан тепкилеп кирдим. Анан Кудай бетин көрсөтпөсүн, мени Кудай алабы, Калыча жинди деп бекер айтышпайт да. Калыча апа отурган жеринде тегеренип кетти да, үнү каргылданып, көздөрү жалтырай түштү. Бир бале болуп кетерин сезгендей, биз үрпөйө тиктеп калдык. Ал бизге назар буруп да койгон жок, атүгүл бизди унутуп калгандай, ичинен күйрөнүп, кимдир бирөөгө кыжырдана, тишин кычырата калчылдап кирди. "Анан дебейсиңерби?" деди көзүнүн жашын мончоктото. "Эмне дешти дебейсиңерби? Балдарыңдан айланайын Калыча апа" деп жатышат. Балдарыңдан айланайын дешкенин укканымда, тим эле сейбийбедимби? Мени Кудай алсачы дедим. Мен жерге кирейин дедим. Ушул чычкандай болгон балдарды ушинтип жалынтканга чейин жеткирген. Мени. Калыча апа теңселе түштү. Биз "Калыча апа" деп кыйкырып жибердик. "Калыча апа". Муну укканда ал өзүнө келе калды. "Мен жерге кирейин", деди, жолугунун учу менен көзүн арчый. Анан үрпөйүп турган бизди күлүмсүрөй карап: "Анда мына" деп кыйкырдым да, ороонун капкагын жиним менен бир силктим эле, капкактын
Кармап турган эки кайышы тең үзүлүп кетип, капкак колумда көпкө чейин салаңдап турду. Экөө атып эле чыкты. Кандай чыкканы көзүмө илешпей да калды. Ырайларын да көрбөй калдым. Анан тетиги жерге барышып, колу менен жаңсап көрсөттү. Бирөөсү кыйкырып жатпайбы? Калыйчы апа, чын эле жинде экенсиң, деп. Ошондо гана өзүмө жан кире түштү. İyi балдар, тирүү чыгышкан экен да, дедим. Анан мен да көлкү ый аралаш кыйкырдым. Силердин апа дегениңер кайсы да, жинди дегениңер кайсы? Экинчи чамгарактабай жүргүлө. Болбосо, бүгүнкү ыйлаганыңарды бүт элге жаям десем, экөө тең тым боло шылкыя түштү. Азыр деле тентектик кылып жүрүшөбү же тыйылыштыбы билбейм. Билгим да келбейт. Өзүнчө сүйлөнүп кирди. Балдарыңдан айланайын. Бизге карап, азыр да кээде ойлонуп отуруп башым катат. Бул каргадай болгон балдар балдарыңдан айланайын дегенди кайдан үйрөнгөн я? Жооп күткөндөй бизди тегерете бир карады. Биз эч нерсени түшүнбөй элейдик. Алдыңа кетейин дерим, деди, бизди жаңы көргөндөй. Мен коруйун, жомок айтпай эле кайдагы бир талааны. Кой анда, силерге деп атайы сактап жүргөн бир жомогум бар эле. Ошону айтып берейин. Ушинтип Калычы апага байландыкта калдык. Кантип байланып калганыбызды эч кимибиз туйбадык. Анын биринчи жолу кандай жомок айтып бергени эсимде жок. Деги эле айтып берген сансыз жомокторунун бирин да мен бүгүн эстей албайм. Бирок жомок деген сөздү кайсы жерде, качан жана кандай кырдаалда укпайын, жүрөгүмдү эч бир нерсеге окшобогон, кандайдыр бир үлбүрөгөн жылуулук өрдөп бараткандыгын кадимкидей туюп турам. Кыргызда сөздөн көп нерсе жоктур. Бирок ошолордун ичинен мага эң эле жупунусу, эң эле жакыны, ысыгы жомок болсо керек деп ойлойм. Жомок калп экенин кадимкидей сезип туюп турсам да, негедир аны азыр да уккум келе берет. Анан капысынан эле жомок укпай, чоңойгон балдарда болобу деген суроо башыма шактей түшөт да, дал башка жегендей теңселе түшөм. Көз алдыма томолой жетим, мунусу аз келгенсип, колу буту жок мунжу бала тартыла калат. Башымды чайкап алам да, алар өздөрү жомок чыгарып, ошо өз жомокторун угуп чоңоюшар деп өзүмдү өзүм кайра жооткотуп коем. Дагы бир нерсе, мен Калычы апанын жомокторун таптакыр унутуп калдым дегим да келбейт. Мен анын үнүн кадимкидей эле угуп жаткан болом. Бирок ошол эле маалда эмнени айтып жатканын эч бир аңдай албайм. Анан үнү сырттан эмес, менин ичимден чыгып жаткандай, көкүрөгүмдө бирөө бугуп алып, бирдемелерди булдуруктап жаткандай, ошол булдуруктоо менин жүрөгүм менен бирге согуп, каным менен кошо айланып жаткандай боло берет. Ооба, мен аны уга албай жаткандай болом, бирок көзүмдү бекем жумуп алсам да, аны кадимкидей эле көрүп тургансыйм. Анткени ошол угулбаган үн чыккан сайын бирде моокуму кана шаңкылдай күлгөн, бирде калчылдап каарданган, бирде бозоруп томсоргон, бирде буркурап ыйлаган. Калычы апа теке маңдайыма тура калат. Селт эте түшөм. Жок, мен анын кебете кешпиринен, ырай пешенесинен улам селт этпейм. Анан ушул кебете кешпири, ырай пешенеси дагы бир нерсе эсиме сала коет. Мен ошондон селт этемби деп ойлойм. Баарыңар эле жакшы билесиңер да, жомоктун аягы дайыма жыргал куунал менен бүтөт го. Бирок мындай гана жыргал куунал менен бүтпөсүн, баарында тең Калычы апа жомоктун аягына чыгаар менен же кемшиңдеп ыйлап кирчү, же кадимкидей эле буркурап ыйлап жиберчү. Анан үрпөйө түшкөн бизге карап, алдыңа кетейин дерим, дечү, күнөөлүдөй күлүмсүрөп. Мен да жерге кирейин. Бир аз тыныгып калчу да ордунан тура жөнөчү. Басып да баратчу, сүйлөп да баратчу. Жүргүлө, мен жерге кирейин. Бу адам баласы деген азап үчүн эле жаралат туура. Ал ушинтип сүйлөнүп кете берчү. Биз эч нерсеге түшүнбөй, артынан ээрчип кете берчүбүз. Анын эки ийини бүлкүлдөп бараткандай болчу. Ал бизге акырын умсуна ыйлап бараткандай туюлар эле.
Биз анын артынан ээрчип баратып, эки жагыбызды көмкөрүлгөн казандын ичинен чыккандай элтең караар элек. Көмкөрүлгөн казандын ичинде башка дүйнөдө жашап, андан ажыраганда бул турмуш менен бетме-бет кездеше отурбайбызбы? Азыр ойлоп калам, Калыча апа жомок кандай жыргал менен бүтпөсүн, ушул үчүн ыйлап жиберсе керек деп. Калыча апа жүргүлө деп бекеринен айтып жаткан жок. Биз эми жомок укканыбыздын акысын төлөшүбүз керек. Калыча апа бизге жомогун бекер эле айтып бере койчу эмес. Анда эле Калыча апа болбой калбайт беле. Биз кадимкидей эле акы төлөчүбүз. Акыбыз да кызык. Ал өзүнчө бир жомок. Эми ойлосом, Калыча апанын айтып берген жомоктору гана эмес, Калыча апага Кудай бизди жолуктуруп койгондун өзү эле биз үчүн жомок болуп калган окшойт. Ал эми бизге жолукпаганда Калыча апа ошондой эле өлүп калмак көрүнөт. Ошентип Калыча апанын артынан баратабыз. Бир кезде анын бүлкүлдөп бараткан ийини өзүнөн өзү эле тык токтоп калгандай болот да, Калыча апа шыпылдай басып бизден заматта бөлүнүп кеткен болот. Биз ойлонгонго камданганча болбой, ал үйүнөн бир аз окчун жолго жакын жерде талпактын же кийиздинби айтор бир нерсенин үстүндө дене боюн жазып отуруп калган болот. Келдиңерби? Балекетиңди алайындарым, дейт ал. Артынан жете келген бизге жалбыра. Башымды тим эле жеп салмак болду. Кана, карап жибергилечи. 2 күндөн биринде эле жуйм. Бул эмне деген балекет экенин билбейм. Баягы уруш маалында да мынча эмес эле. Эмки самындарың да жерге кирсин. Илгери шакар самын менен бир жууганда эле. Сөзүнүн аягына чыкпай, жоолугун шыпырып алат да башын тосот. Биз жабалактап карай баштайбыз. Бирдеме таптыңарбы, дейт көп өтпөй. Бирдемең эмне апа? Бит, сирке дегеним да. Жок, эчтеке көрүнбөйт. Анда эмне жанымды койбой качыштырат, я? Же эмне, теримди тешип, ичине сойлоп кирип алышканбы, я? Эмне, теримди тилдирейинби, я? Биз коркуп кетебиз. Жок, тилдирбегин. Кана айт. Айтып койгонум да. Анда сыккыла. Теринин ичине жетип кетсе да жанчыкыла. Жабыла чабуулга киребиз. Баш терисин баш бармагыбыздын тырмактары менен эки жактан жыйырып келебиз да болгон күчүбүз менен сыга баштайбыз. Жаным жай ала түшпөдүбү? Алдыңа кетейиндерим. Дагы. Каттуураак. Айланайындарым. Дагы эле өзүн таппадыңарбы? Деп жалынгандан жалына берет. Калыча апа. Бизге эң кызыгы кырс эттирүү эле. Терини тырмактарыбыз менен кысканда, кээде тырмактарыбыздын каттуу тийишип кеткениненби, же башкаданбы айтор кырс деген үн чыкчу. Ошондо негедир мокуңубуз канып, ушунчалык сүйүнөр элек. Жаным жай алып калбадыбы? Алдыңа кетейиндерим, дейчү ал бир маалда. Баарын жайладыңар окшойт. Эми сөзүн улачу эмес, бирок биз түшүнчүбүз. Ушинткенде эле сыкканды токтотуп, өрүлгөн эки чачына уланган агышыраак келген тигирээк темирлерди кармалап ойной баштар элек. Бул эмне? Дейчүбүз дайыма. Аларды жан көрүп жаткансып шалдырата. Аны чачучтук дейт. Алдыңа кетейиндерим. Муну эмнеге тагынасың? Кокой, эмнеге тагынасың дейсиңерби? Аны тагынбасам, белим таптакыр эле бөкчөйүп, жер чийип баса албай калбайт белем. Мактана кетчү. Карабайсыңарбы? Мойнумду кокоюп, жап-жаш келиндердикиндей болуп турат. Мойнун өзгөчө бир койгоңдотуп койчу. Биз кыткылыктап күлүп калчубуз. Муну эмне үчүн тагынасың дейсиңерби, я? Дейчү ал бир кезде суроосун кайрадан кайталап. Ушунтери менен жарк эте бир күлүп алчу да. Бул деген сулуулук да, дейчү. Сырдуу, кайра жарк эте суктангандай башын чайкап. Мен да бир кезде суп-сулуу болчумун. Бизге суроолук кайрыла.
Же эмне, силер мени ушул кемшейген кемпир бойдон түшүп алды дейсиңерби? Ойлонуп туруп калчу да чачуштугун колуна алып, аяр сылагылап: бул эми те ата бабадан калган нарк тура. Аял аттуунун баары тагынышы керек экен, сөзсүз, деп койчу. Анан өзүңөр билесиңер да, дегенсип эки колун алдыга созуп, манжаларын ача кетчү. Албетте, биз билчүбүз. Бири-бирибизден талаша манжаларын тарткылай баштачу элек. Тарткан сайын карс-карс этип, бизди дал ушул дабыр сүйүнтөр эле. Карс деген добуш чыккан сайын биз ушунчалык сүйүнчүбүз. Калычы апа болсо: жаным бир жай ала түшпөдүбү? Алдыңа кетейин дерим, силердин колуңардан ии, деп жалынып кирчү. Мынткен сайын биз кудуңдап кубанып, колуна жабышар элек. Болду эми, болду, алдыңа кетейин дерим, дечү ал колун коомай тарта. Колумду суруп алмак болдуңар. Бармактары сынып калбасын дегендей жарк эте. Улам эле карсылдай берет дейсиңерби? Биз мостуя түшчүбүз да өз колдорубузду тарткылай баштачубуз. Канчалык жанталашсак да биздики карс этчү эмес. Кокусунан карс эте түшсө төбүбүз көккө жете сүйүнөр элек. Ошол колу карс эткен бала дүйнөдөгү эң бактылуу адамдай туюлуп кетчү. Айтпадымбы, биздики дайым эле карстай берчү эмес. Биздин жанталашып жатканыбызды карап туруп, Калычы апа чыдабай кетчү. Болду эми, болду, алдыңа кетейин дерим, колуңарды майып кылып аласыңар. Ойлуу, карс этчү маалы өзү эле келет. Качан? Жерге кирсин, дечү ойлуу. Анан бирдеме эсине түшкөндөй селт этип алчу да жарк эте: карыганда, деп койчу. Биз эч нерсе түшүнбөй, аны элее карап калар элек. Ушул учурда негедир Калычы апанын ичи эзилип кетчү. Алдыңа кетейин дерим, менетиңерди алайындарым, силердин алайганыңардан, силердин элейгениңерден ии, деп жалынып жалбара берчү. Анан чочугандай тык токтото койчу да колун кайрадан алга созо кетчү. Биз кайрадан жабалактап жабарчубуз. Бирок манжаларына эмес, колдорунун терисине. Колунун териси шалбырап турчу. Биз аны чойгулап ойноп кирчүбүз. Экөөбүз эки жагынан, бирөөбүз ортосунан чымчып туруп тартканыбызда ушунчалык бир чойлар эле дейсиңер, биз үзүлүп кетпесин дегенсип шарт кое берип жиберчүбүз. Калычы апа ушунда да бир чечекей чеч боло кубанып калчу. Биз өзүбүздүн колубуздун терисин чойгулай баштачубуз. Биздики жабышып калгансып, таптакыр чоюлчу эмес. Калычы апаны карап элее: биздики эмне чоюлбайт, дейчүбүз. Чоюлту эмне кыласыңар? Силер балдарсыңар да. Сеники эмнеге чоюлат? Мен карыбадымбы? Эмне, чоюлган карылыкпы? Ооба, дейт күлүмсүрөй. Жерге кирсин, дейт анан мустую. Карыганда баары карсылдап калат, шалбырап калат, ушинтип. Ушинтчү да бир нерсени күткөнсүп асманды умсуна карап койчу. Бизге анын оозунан бир куш шуу этип учуп чыккандай туюлчу. Биз да көктү карап калар элек. Көбүнчө дал ушул маалда Калычы апа көктү телмире тиктеген бизди бир селтеттирип алчу. Кое турсаңар, дейчү эле бир кулагын өйдө карай тосо. Келатат окшойт. Ооба, келатат. Бул ошол. Ким? Ошол. Үнүнөн таанып жатпаймынбы? Ошол, олок. Мени жинди деп коет. Эми карап тургула, кимибиз жинди экенибизди ага бир көрсөтүп алайын. Ордунан обдула турат. Биз да бир кишидей шарт туруп: ким келатат, дейбиз. Ким болмок эле, дейт ал мээримдүү күлүмсүрөй. Чүмөдөй атаңар да. Үнүн карабайсыңарбы, зоңкулдап. Чын эле, өйдө жактан зоңкулдаган үндү уккандай болобуз. Жабыла карайбыз. Биз эч кимди көрбөйбүз. Тааныш үн гана угулат. Айылдын жалгыз жолунан чаң буруксуйт. Кыйладан кийин гана атын таскыктатып келаткан чүмөдөй атанын карааны көрүнөт.
Атын таскактатып да келатат, ат таскагына ылайыктайып жамактатып төгүп да келатат. Кызык, Чүмөдөй ата дайыма ушул маалда өтөр эле. Бир да жай бастырып өткөнүн көргөн жокпуз. Дайыма таскактатып да өтчү, жамактатып, ырдап да өтчү. Анын кайда баратканын эч кимибиз билчү эмеспиз. Деги эле ошол учурдагы эркектердин дээрлик баары күндүзү үйүндө болчу эмес. Баары сүйлөшүп алышкансып, күндүзү жок болуп кетишчү да кечкурун пайда болуп калышчу. Атам да көбүнчө күндүз бир жакка кетчү да кечинде келип калчу. Аны кайда бардың деп эч кимибиз сурачу эмеспиз. Түгүл мынтип суроо оюбузга да келчү эмес. Ошол күндүз жоголуп кетчүлөрдүн ичинен коңгуроодой болуп Чүмөдөй ата өзгөчөлөнүп турчу. Деги эле бул жарыктык киши биз үчүн бир кызыктай эле жашап өттү окшойт. Куунак жүрүп, куунак өттү. Дүйнөдөн өткөнүн айтам. Анын дүйнөдөн өткөнүн укканыбызда же ыйлаарыбызды билбей, же күлөрүбүздү билбей, эки ортодо чайналып калганбыз. Тойдон келатып, кайтып кетип жатпайбы кайран киши? Ал учурда тойдой өтчү эле. Баса, биздин айылда баланы сүннөткө отургузууну гана той деп аташчу. Калгандарын, мисалы, бешикке салуу, тушоо кесүү, аял алуу дегендерди жөн гана түлөө деп коюшар эле. Ошол той чындыгында эле тойдой өтөр эле. Анда тоону томкорчу, кандайдыр бир сыйкырдуу да, ыйык да күч бугуп жаткандай сезилчү. Эмне үчүн жакшылык көрүлгүлөрдүн ичинен ушул сүннөткө отургузууну гана той деп атап, ага өзгөчө карашчу деп азыр таңданып отурам. Мына, биздин айылда бир атанын 3 баласынын урпактары жашашчу. Баары биригип келип, бир айыл аталганы менен чындыгында ушул бир айылдын ичинде бир атанын 3 баласы өз-өзүнчө 3 айыл болуп жашаар эле. Өйдөкү айыл, ортоңку айыл жана ылдыйкы айыл. Ушул бир атанын 3 баласынын урпактарынын көрүстөмдөрү да 3 бөлөк болчу. 3 баласынын кимисинен өлүп чыкпасын, анын сөөгү сөзсүз өз көрүстөнүнө коюлчу. Өлгөндөрүндө 3 бөлөк көрүстөнгө коюлуп, бөлөк-бөлөк жатышкандары менен көздөрү тирүүлөрүндө 3 атанын балдары деп бөлүп айтуу кыйын эле. Анткени алар камыр-жумур болуп жуурулушуп жашашчу. Өзгөчө жамандык жакшылыкта бир муштумдай түйүлүп, чогуу күйүшөр эле. Бул күйүмдүүлүк сүннөткө отургузуу тоюнда өзгөчө бир бажырайып көрүнөр эле. Кимдин баласы 3кө толуп, тойго кам уруп жатканын 3 айылдын баласынан каарысына чейин билишчү. Билишчү да куду өздөрү той бере турушкансып, кадимкидей камына башташчу. Булардын ичинде мен да болор элем. Сүйүнчүмүн, бүт айыл сүйүнчү. Түгүл бүт жарык дүйнө сүйүнүп жаткандай туюлчу. Сүйүнүп жатканыбызда кандайдыр бир жүктөн арылгансып, сергек тарта түшөр элек. Жуунуп тазаланып чыккансып, бул жарык дүйнө көзгө сүйкүм көрүнүп кетчү. Анан той да болчу. Тойдун эртеси да болчу. Ушу тойдун эртеси болгон күнү бир шалдая түшөр элек. Бирок мунун да жолу батири табылчу. Биз той кандай өткөнүн эстеп, аларды улам айтып, кайрадан шаңдана баштачубуз. Анан эмдиги жылы да баланчанын же түкүнчөнүн баласы 3кө толоору эске түшүп, дагы тойлор болот экен да деп, той дүйнөгө биротоло кирип кетер элек. Эми ойлосом, ошондо бизди той эле жашатып келгендей, биз тойду гана күтүп жашап жүргөндөй туюлуп кетет да, ушуну ойлогондо кадимкидей сергек тартып, тазара түшкөнсүң. Тойлор мен үчүн тазаруунун өзүнчө бир доору катары сезилип кетет. Баса, 3 айылдын көрүстөмдөрү бөлөк, 3 айылдын урпактары, бир атанын балдары экендиги тойлордо бажырайып даана көрүнөр эле деп айтпадымбы? Чын эле ушундай болчу. Анткени кайсы айылда той болбосун, ушул 3 айылдын элдеринин баарын чакырышчу. Бирок бул колунда барлардын гана колунан келчү. Ал эми колунда жоктор деле алакан жайып отуруп калчу эмес. Алар да балдарын ырымдатып, өзүнүн чама чаркына жараша той өткөрчү. Бирок мындай тойлорго 3 айылды тегиз чакыра алчу эмес. Кайсы айылда той өтсө, ошол айылдын же өйдөкү, же ортоңку, же төмөнкү эли гана чакырылчу. Атамды ээрчип жүрүп, мен бул тойлордун экөөлөрүнүн тең далайларына катышып калдым.
Бир айылдын эли гана чакырылган тойлор өзгөчө эсимде калыптыр. Анткени андай тойлордо балдардын алигисин атама кестиришчү эле. Колуна жилик кармап жаткан балдар азыр да көз алдыма тартылып жатат. Анан атам жакында барчуда бир маалда ал баланын чар эткен үнү жаңырчуда, аны башка үндөр басып кетчү. Тойдон тарап баратканда атам мага кайрылып, кичине эле чыртеттирип койдум дечү. Кээде бычак менен 3 жолу качырып койдум дечү мага кадимки чоң кишиге айтып жаткансып. Мусулманчылыкта ушул эле жетет, балам. Мага кичине чыртеттиргени да, бычак менен 3 жолу кычырып койгону да түшүнүксүз эле. Мына ушинтип тазалык доорун баштан кечирип жүргөн күндөрдүн биринде ылдыйкы айылдан бирөө дүркүрөтө той берет. Ага небересин учкаштырып алып, Чүмөдөй ата да барат. Той бүтүп, жолду жээктей бастырып келатышкан болот. Аңкыча бет маңдайдан машиненин жарыгы көзгө чагылат. «Ата, машине!» дейт небереси селтетип. Балам, машинеде да көз бар», дейт Чүмөдөй ата камаарбай. «Ага да жан керек». «Ата дейм», дейт небереси безеленип. «Машине!» Атаң күнү чайын, машинеде да көз. Чүмөдөй ата сөзүн толук айтууга үлгүрбөй калат. Тарс эткен үн жаңырат да небереси тээ алыска учуп барып түшөт. Чүмөдөй ата менен минип жүргөн аты ошол жерден жан беришет. Канчалык буйтатып жанталашсам да өзү качырып келип урунбадыбы, деп шопур айтат. Шопур ушинтип чогулган элге карап тегеренип турду дейт. Бала чакасы түшүнүшкөн окшойт. Шопурга кол көтөрүшпөптүр. Атүгүл каматышпаптыр. Доуз жок деп жазып беришиптир. Эстүүлүк кылышыптыр. Ушул Чүмөдөй атанын үнүн Калыча апа жер тыңшаар мамыттай тээ алыстан эле илип алчу да, «Азыр кое турсаңар», дечү кайрадан бизге. Жол четине шыпылдай баса. «Мен ага көрсөтөйүн». Атын таскактата төгүп келаткан Чүмөдөй ата Калыча апаны көрөр менен тык токтотуп да, «Кудай урган, сен дале турасыңбы?» дейт таңдангандай. Дагы эле турам», дейт Калыча апа жүткүнө. «Баягы жинди дагы келеби деп». Кудай урган, бул ушинсет». Чүмөдөй ата ушинтип ыракаттана бир каткырып алат да атынын оозун эшиктин алдында турган атама бурат. «Эми мындай отургула», дейт Калыча апа. Чүмөдөй ата бурулуп кетер менен санасы тынгандай. Биздин жаялып отурганыбызды көрүп, баягы уруш маалы. Бир баш машак казарбыз. Маңдайыңа шор жазып койсо, андан арылбайт экенсиң. Өзүм да айтам. Ошондо жанагы экөө томолой жетим калып, мен кыйын болуп багып алып отурбаймынбы? Кантип бактым, кантип аман алып калдым? Азырда башым маң. Анан бир күнү келатам таңзаардан, бир маалда эле алдымдан сороо этип бирөө чыга калгандай болду. Башымды шак көтөрдүм. Көтөрсөм турат. Ушул. Ооба, ушул Чүмөдөй. Жаалданган түрү бар. Какмар, деди аты менен омуруктап. Колго түштүңбү? Ал кычыңдеги бул турган эмне? Эмне дээримди билбей эле жалдырап, анын көзүн тиктеп турганымды гана билем. Көтөр дейм этегиңди, ачкын ичиңди. Ушинтип эле жаалданып жаткансыды. Элдин баары бир машак болсо да фронтко жөнтүп жатса, булар уурдап, ушинткенде эмне экенин билбейм, бир чыңырып алгансыдым. Менин чыңырыгымдан коркту же өзүм ачып жибердимби билбейм. Ушул маалда эле өлүп жерге көмүлгөн аттын эки шыйрагы биринин артынан бири жерге талп дей түштү. «Я!» деп менден да каттуу чаңыргандай болду Чүмөдөй. «Бая эле айтпайсыңбы я? Жинди десе, мен жерге кирейин, экинчи жолу сен алдыңдан кыя өтсөм», деди да кимдир бирөөгө кекенгендей атына камчы үстүнө камчы сала кетти. Ал кыйла узагандан кийин гана мен эсиме келип, баягы өлгөн аттын эки шыйрагын бирөө тартып алчудай бекем кучактап каттым да калдым. Баарыбызды элейтип Калыча апа бышактай кетет. «Ушу эки шыйрак болбосо, үйдөгү эки жетимдин күнү эмне болмок, кокуй. Куураган шыйрак болсо да кичине кайнатсаң, сорпоңду бирдемеси». Өзүнчө бир нерселерди сүйлөнө баштайт да, анан илээ аны караган бизди көрө эсине келе калгандай күлүмсүрөп,
көрсө мени аңыздан машак урдап келаткан экен деп ойлоптур. Анда бригадирби же дагы бириби айтор бир чоңу болчу. Чүмөдөй атаңарды айтам. Баарын көрүп билип туруп машак урдаганга кантиптин барат? Катыгүн. Жок. Урдагандар да болуптур. Анан чүмөдөй атаңар менден шек санап жүргөн турбайбы? Урдабаса өзүнүн кызына кошуп эки жетимди кантип багып жүрөт деп, анан мени көрүп жер сабап отурбайбы? Ошондон кийин чын эле алдымдан бир да кыя өткөн жок. Бизди тегерете карап ыраазы болгондой: "Эстүү жанда" деп койду. Кыйлага башын ийкегилеп, үнсүз отуруп калат да, анан кандайдыр бир жагымдуу, бирок кек аралашкан үн менен ырдап кое берет. Көк көйнөк кийип булактап, көчөгө чыксам кылактап, көчөнү кең кылдырган Сталинге рахмат. Караң күн десең, дейчү, анан үнү каргылдана сыймыктангандай. Чын эле, Сталин болбосо ушул күнгө жетет белек, каты күн. Бул айтканым чын дегенсип бир үшкүрүнүп алчу да ордунан тура жөнөчү. Ага бул дүйнөнү Сталин гана жараткандай, Сталин эч агы өлсө да Сталин гана сактап тургандай сезилчү. Биз муну анын үнүнүн доошунан айкын туюп турушубуз. Мен чүмөдөй ата менен бакылдашып сүйлөшүп жаткан атамды көздөй жөнөчүмүн. Ал экөө эмне жөнүндө сүйлөшкөнүнө көңүл деле бурчу эмес экенмин. Мени күн сайын жолугушушса да алардын кебинин бүтпөгөндүгү таңдандырчу. Эми ойлосом, чүмөдөй атанын сырткы келбетине көңүл бурбаптырмын. Тебетеи менен кемселин гана элес булас элестете алам. Атама байым, байым деп улам кайрылганы мени алагды кылып, аны жакшылап кароого тоскоол болгон окшойт деп ойлоп калам. Бул жолу жакындай бергенимде "Баягы бригадир кезим" деген бакылдаган үнү угулду чүмөдөй атанын. Атаңды көрүү талаада бүт катын калачтар. Эртең менен дырдайдын эме кемселимди кие салып эле жөнөп калам. Кудай урган. Атам так секире кетти. Кой аныңды, бул жерде бала чакалар турбайбы? Кудай мени чындап урган турбайбы, шеке? Кой кетейин, байым. Атын таскактатып жөнөп калат. Мен аны узата карап турам. Бир маалда заңкылдаган үнү угулат. Ырдай баштады, дейм өзүмчө. Ушул маалда мага илгерки адамдардан ушул чүмөдөй ата гана тирүү калгандай туюлуп кетчү. Анткени айткан элем го, биздин кичине эс тарта баштагандагы бешигибиз жомок болбодубу? Ошол жомоктордун эң чоңдору айталы Манас, Семетей, Эр Табылды, Эр Төштүк, Кожо Жаш бүт ыр түрүндө болчу. Карыларга, аларды тегеректе отурган бизге китептен окуп беришкенде эле шагырап ыр жаңырчу. Анан эмне үчүн мындай деп таңдана берчүбүз. Бир жолу чоң эле кишиден "Эмне үчүн мындай? Баары эле ырдап сүйлөшөт" деп сурасак, ал "Аны мен кайдан билейин, айланайындар. Илгеркилер ушинтип ырдап сүйлөшсө керек" деп койгон. Ошол илгеркилерден жападан жалгыз өзү гана калгандай көрүнгөн чүмөдөй атаны узата карап туруп, ушуларды ойлочумун. Анан атама улам "Байым, байым" деп кайрылганы эсиме түшө берчү. Атаман "Ата, сен эмне үчүн эле бай дей берет?" деп далай жолу сурадым окшойт. "Бай болсом, бай дейт да", дейчү атам күлүп. "Мына 12 балам бар. Анан мен бай болбогондо ким бай болот?" Ушинчи да өзүнчө сүйлөнүп кирчү. "Атадан жалгызмын деп арман кылчу элем. Эми мынтип Кудайым 12 бала берип турат. Эми мени ким жалгыз дейт да, ким бай дебейт?" Өзүнчө эле кобуранып жаткан атамды карап туруп, биресе түшүнбөгөндөй, биресе анын айткандарына ишенбегендей, мен да өзүмчө бир нерселерди кобуранып, башымды чайкай берер элем. Мен үчүн биздин айылда 3 эле адам бай болчу. Биринчиси маңдайыбыздагы 2 тоонун боорун бербей жайылып жаткан эчкилүү Ормон ата эле. Жарыктык бул киши күндүзбү же түн ичиндөбү
өз үйүндө отурабы же меймандабы, тойдобу же жамандыктабы, айтор кайсы жер кайсы мезгил болбосун, тамак алдыга келгенде же ортолуп калганда эч кимге билдирбей, эч кимди көзүнө илбей туруп, башын бир чулгуп алчу да оуй деп созулонто бир кыйкырып алып, анын артынан эч бир нерсеге окшобогон, кандайдыр бир үшкүрүктү эске салган үн чыгарып, эс ала түшкөндөй отуруп калчу. Муну биринчи уккандар бир селт этип чочуп алышып, эмне алекет болуп кетти дешкенсип, эки жагын элеңдей карашчу. Кичинекей балдар болсо коркконунан ыйлап жиберишчү. А тиги болсо эчтеке болбогондой, өзүн аңырая тиктеген кишилер менен таптакыр иши жоктой, анан ушул кыйкырык менен ичиндегисинин баары чыгып кеткендей жайлана, чайы болсо чайын, тамагы болсо тамагын ичип жешти, жайбаракат, беймарал уланта берер эле. Ормон атаны жакшы билгендер болсо кыйкырыкка кыймылдап да коюшчу эмес. Кайра сүйүнүшчү. О кайран киши, эчкилерин бир кайрып алып, санасы тына түшпөдүбү деп күлүп калышчу. Экинчи бай кишилерим дүкөнчү менен кассир эле. Алардын элден алып же элге берип жаткан акчаларынын баарын мен алардын өздөрүнүкү деп ойлочумун. Ушунча акчасы туруп эмнеге иштешет деп таңдана берер элем. Анан мен эс тартканы кар чарбам деп 7 сомбу же 12би айтор экөөнөн башка эч бир акча кармабаган атамды улам бай деп жатса, кантип таң калбайм дейм да. Адам деген эң улуу байлык экени анда кимдин оюна келиптир. Атүгүл азыр акылым жетип турса да, ушул карапайым улуу акыйкатты жон терим менен сезүүгө кудуретим жетпей келеби деп шектене берем. Ошентип атын таскактата төгүп бараткан Чүмүдөй ата мени анда да, кээде мынтип азыр да ойго түртө берет. Баса, Чүмүдөй ата ээлигип алганда, чындыгында ал дайыма ээлигип жүрөр эле. Ырды, аңды дөңдү карабай сабатчу көрүнөт. Мындайда белгилүү эмеспи, бейадеп сөздөрдө аралашып кетет да. Ошондуктанбы Чүмүдөй атанын үнү тээ алыстан зоңкулдап угула баштаганда эле келин-кесиктер «ий» демиш болушуп, кулактарын жапыргандай түр көрсөтүшчү. Бирок алар канчалык кымырылып кымтынышпасын, Чүмүдөй атанын төккөндөрүн уккусу келип жаткандары атүгүл качмыш болушуп, укмамыш болушуп, баарын кадимкидей эле угуп жатышкандыгы билинип турчу. Ошол маалда алардын кыткылыктаган назик үндөрү угулуп, Чүмүдөй атаны акырын билинбей коштоп жаткандай туюлчу. Кызык, Чүмүдөй ата таскактата ырын төгүп кеткенден кийин жаң сапырылган бойдон жолубуз суу сээп кеткенсип тазара түшкөнсүчү да биз сергек тарта түшкөндөй болчубуз. Чүмүдөй атанын карааны көрүнбөй калганда шарт бурулуп, Калычы апа жакты көздөй жөнөчүмүн. Келдиңби? Дейчү ал жайдары. Деги сен менин ким деген экенимди билесиңби? Мен үндөбөй баш ийгечүмүн. Ал ыраазы болгондой, ошентсең, болбосо, билсең болду эми. Анда сени күтүп жомогумду баштабай жаттым эле. Кана эмесе баштадык анда. Анда эң бир кызык жерин айтууга кезек келди окшойт. Жомокко төлөнчү акыны айтып жатам. Бул акыбыз чын эле кызыктын кызыгы эле. Азыр билбейм, анда биздин айылдын аялдары жайды жайлай эле кийиз жасай беришчү. Кийиз тепкилөө биздин көкөйүбүзгө көк талкандай эле тийип бүткөн. Чийдин арасынан үксүйүп, жүн чыга баштаган чакта гана кийиз тепкилөөнү токтотушубуз керек. Ага чейин башында кичинекей кызыгып киришкенибиз менен 2-3 жолу тегеретип тепкилегенден кийин эле тажап, кантип качып кетүүнүн амалын издей баштачубуз. Өзгөчө сүйрөө өтө оор эле. Аны жай, тепкилегенге ыңгайлуу кылып сүрөшүң керек да. Кимибиз болбосун, бул эрежеден бат эле тажап кетчүбүз да, чий, чүпүрөккө оролгон кийизди дыргаяктатып сүйрөп жөнөбөр элек. Дагы баягы ойнуңарды баштадыңарбы деп кыйкырып киришээр эле апалар. Кийиз жасоо ойун эмес да, айланайындар, бул оокат да, кичине чыдап койгула. Ушинтип качып,
Апаларды тажатып жүргөнүбүздө Калыча апанын кийизине кабылбадыкпы? Аңгектен качсаң дөңгөккө деген эң туура экен. Мурда биз кийиз тепкилөө, сүйрөөгө араң чыдап жүрсөк, эми Калыча апа аларга кошуп туруп кийиз бастыра да баштабадыбы? Кийиз басуу чындыгында аялдардын иши эле. Бул жумушка эркектер аралашчу эмес. Эгер бирөө жарым көзгө чалдыгып калса, ботом баланча акем жеңем менен бирге кийиз басып жүрөт дейби? Деген сөз чагылгандай бир жарк эте түшөр эле. Баланча акени жер каратып койчу. Бизде шагыраган эркек балдар элек да, арабызда бир да кыз жок болчу. Адегенде жакшы эле таткынчактадык. Түгүл бала болсок да, бирөөлөр көрсө эмне дейт деп ойлоп кадимкидей ичиркендик. Так түйүлө кетенчиктедик. Биздин оюбузду билип койгондой, Калыча апа бажырая күлдү. Силердин уялып калганыңардан алдыңа кетейин дерим. Оокат кылгандан да киши уялабы? Биз ушундай жамбыз, алдыңа кетейин дерим. Катын калачтарды айтам, оозубузга келгенде оттой беребиз. Андай болбосо аял болбой калбайбы? Алдыңа кетейин дерим. Силер наристесиңер, тазасыңар. Анан силердин колуңардан кандай кийиз кирбейт экен? Ошол кийизди мага бергилечи. Азыр эле отко ортоп салайын. Айла канча? Калыча апанын айтканына көндүк. Жеңдерибизди түрдүк да, ичибизден адатыбызча булардын баары эмне кылышат деп бир коорап алып, анан кийиз басууга кириштик. Кийиз деген сөздү укканыбызда кимибиз болбосун, ушунун баарын эмне кылышат, деп бир кыжынып алчубуз. Чын эле, биз ушунчалык таң калар элек. Тегил үй деле кийиз жасап жатат, бул үй деле жасап жатат. Мынча кийизди эмне кылышат? Бир жолу апама айтсам, силерге оюн керек, а бизге оокат керек, деп сырдуу күлгөн. Эми силердин оюңарга койсо, биз да колуктоп эле жүрө беришибиз керек экен да, Калыча апа кийиздердин жөнүн мындайча түшүндүрдү. Көрүп турбайсыңарбы, алдыңа кетейин дерим. Үйдө бирөө эмес, экөө жүрөт кулуктоп. Жумагүл эжеңерди өзүңөр көрүп жүрөсүңөр. Араң эле жүрөт. 2 күндүн биринде жоголуп. Ошо какмар бир күнү эрге тийип кетсе, мен эмне себебимди берем каты күн. Эмне, ушул кара талпакты сүйрөп барамбы? Кызымды жер каратып, өзүм деле эмес, бүтүндөй бул ортоң кайылды жер каратып. Бул бир деп койгула. Экинчиси, Жумабек байкеңерди көрүп жүрөсүңөр. Кучунашы кармаганда трактор менен үйдү сүздүрө келип токтойт. Мунусу эмне бекердин дейсиңерби? Катын алышым керек дегени да. Ошо, анан бир күнү бирөөнү жетелеп келип калса, аның айтпайбы? Кара талпагынан бөлөк эчтекеси жок экен. Кандай томоякка туш болгом деп. Муну дагы бир дегиле. Дагысы мындай. Жумабегим балекедиңди алайын, негедир жашырып кетет. Эстө эмеспи? Эртең бүрсүгүндөн жаңы там баштайм деп турат. Менин сөөгүмдү жер кепеден чыгаргысы келбей жатат го. Бул жерге келгенде дагы бир жолу жашып алат. Анан ошол жаңы үйгө ушул жаман кара талпакты сүйрөп киремби, Кохуй. Биз толук түшүнбөсөк дагы бир нерсени аңдап туюп жаткандай, ошол аңдап туйган нерсебизге ынанып жатканыбыздай башыбызды ийкечүбүз. Анан ушинтип туруп эле бырс эте күлүп ичебиз. Ыраазы болгондой Калыча апа да күлчү. Калыча апа эмнеге күлчү, муну биз билчү эмеспиз. Түгүл билүү тууралуу ойлончу деле эмеспиз. Биз Калыча апанын ырынан күлчүбүз. Ушул 2 сапыр аркылуу Жумагүл деген сөздү укканыбызда эле биздин көкүрөгүбүздө күлкү уялап калар эле. Ал негедир көбүнчө Калыча апа сөзүн бүтүп ыраазы болгондой бизди карап калганда ойгонор эле. Ал ырдын жөнү мындай болчу. Кээде Калыча апа бизди ырдап тосуп алчу. Ай төбөдөн тоголду, түндө Жумагүлүм жоголду. Дагы жоголдубу? Ооба, кантип? Билбейм
Мойнумдан кучактап эле уктап жаткансыган бир маалда эле коңултуктай түшкөнсүнөм. Жанымды сыйпаласам эле жок. Жаң эле жылт эткен окшойт. Сыйпаласаң жаткан орду жылуу экен. Эмне эле жоголо берет? Эми жоголбой калат. Калыча апа үрпөйө караган бизди жооткото кетет. Эмнеге? Эми эрге тийсе жоголбой калат да. Калыча апа бир чоң жаңылык ачкансып, жаны жыргап күлүп калат. Биз да күлөбүз. Ушул Жумагүл да, анын агасы Жумабек да Калыча апанын асыранды балдары эле. Муну элдин баары билчү. Калыча апа да эч бир жап жашырчу эмес. Жетимдеримди эптеп чоңойтподумбу деп кимге болбосун айтып жашып кетчү. Булар кимдин балдары, ата-энеси качан өтүп кетишкен? Калыча апанын алар менен кандайча жакындыгы, байланышы бар болчу, муну биз билчү эмеспиз. Өңгөсүн билбейм. Мен азыркыга чейин билбейм, билгим да келбейт. Калыча апанын дагы бир кызы бар болчу. Ал өз кызы болчу. Узун бойлуу, ак жуумал, сымбаттуу жан эле. Менин көз алдымда ушундай эле элеси калыптыр. Анда-санда келип калчу. Биз менен сүйлөшчү деле эмес. Баштарыбыздан сылап, бир жарк этип күлүп койчу. Анын биздин башыбыздан сылап жатканын Калыча апа ичи эзиле карап турчу. Бизге кызык. Бизге бул эже Калыча апанын өгөй кызындай, ал эми Жумабек менен Жумагүл тескерисинче өз балдарындай туюлар эле. Экөө тең, өзгөчө Жумабек апа келип, энекелеп үзүлө түшүп турчу. Жумагүл эжени анда-санда гана көрөр элек. Ошон үчүн анын ырай пешенесин азыр элестете албайм. Бирок азыр ойлосом, аны кез-кезде гана көрсөм да, андан бир да жолу жетимдиктин белгисин байкабаганымды кадимкидей туюп турам. Экөөнүн тең эле жетимдиктин кенедей да белгиси байкалчу эмес. Калыча апа: "Силер жетимсиңер, мен багып алгам" деп отурса турса да, какшап жатса да, экөө жетим экендигин таптакыр сезчү эмес. Тескерисинче, Калыча апа ушинткен сайын алар кайра ага ого бетер жабышып турар эле. Анан биз Калыча апанын "Бул жетимдеримди кандай куурап жүрүп чоңойттум дейсиң" дегенине ишенбей кетер элек. Экөө жетим калып азап тартып чоңойбой эле дал ушул кейпинде жаралып калгандай, энеден дал ушул кейпинде эле төрөлүп түшкөндөй сезилчү. Кээде Калыча апа апталап, айлап жоголуп кетип, бир күнү эле пайда болуп калчу. Ак жуумал иреңинен нур чачырап, кандайдыр бир кулп уруп, кадимкидей жашара түшкөндөй көрүнчү бизге. Чын эле, өңү да, үнү да жашарып кетчү. Тиги Уранкайларга барып келдим, кызыма, деп койчу бизге. Уранкайлар дегени жер түбүндөгүдөй алыс-алыс жерде экен деп ойлочубуз. Кийин билсек, бизден 10-15 чакырым эле алыс турган бир айыл экен. Калыча апанын улуу кызы, өз кызы ошол жерге турмушка чыккан экен. Калыча апанын кызыныкында жүрүп келгенин укканда атам дайыма: "Акам кандай киши эле, не деген киши эле" дейчү шыдыр эле. Илгери Пурунзенин чайканасынан таанышкан элем. Отурган экен, кайран киши, чай ичип, жанында да 2-3 отургандай болгон. Ай, не деген киши эле. Келбетин айт, комузун айт. Кайран акам. Ал ким ата? Дейм мен. Актанды айтам балам, дейт атам ойлуу, мен таанышдай болуп. Атасы укмуш киши эле дешет. Тыныбекти айтам. Малас айтканда күн күркүрөп, аттардын дүбүртү кадимкидей угулуп турчу дейт. Акам да оңой киши эмес эле. Сымбатын айт, комузун айт. Табылдысычы. Башын чайкап алат да өкүнгөндөй. Бекер кылган, филармонияны тыштап, бияка келбей эле койсо болмок. Үндөй калат да мага кайрылат. Сен табылдыны билесиң да, Билем дегендей башымды ийкейин да: "Ал Чүмөдөй атадай илгерки киши беле?" дейм чочугандай. "Кайсы Чүмөдөй?" дейт атам алая. "Ырдаган Чүмөдөйчү?" Кокуй күн десе, сен эмнени айтып жатасың? Атам кызаңдай кетет.
Чүмөдөй ким да, акам ким? Чүмөдөй ата деле ырдап атпайбы? Ал деле илгерки киши да анан. Деги сенин илгерки дегениң эмне я? Мен баягы чоң кишиден укканымды айтып кирем. Атам жаны жыргап бир күлүп алат да. Маселе биякта дебейсиңби? Дейт ойлонгондой. Сенин чүмөдөй атаң менен акама илгеркини байлап коюп тур балам. Акам кече эле өтпөдүбү? Чүмөдөй атаң дагы эле жүрөт го зоңкулдап. Анан кайдагы илгерки? Экөө тең эле ырдап жатышпайбы? Мен мурчуя түшөм. Эми түшүндүм окшойт балам, дейт атам мага каадалуу карап, куду чоң кишиге кайрылып жаткансып. Эми түшүндүм окшойт. Акам деле эрте алдыны ырдап айткан деп жаткан экенсиң да, Ырдап айтпаганда анан эмне кылат? Мына биринчиси. Эрте авылды эмнелерди кылганын, жасаганын эстечи. Эстедиңби? Ошондогу кызыл кыргын, дей койчу. Андай нерселерди анан кантип жөнөтө алат? Анан кантип айтат? Же ырдап, же ыйлап айтышы керек. Атам кичине кекене жиндене кетет да кайра мени сыймыктангандай карап калат. Анан өзүнчө ичинен кыңылдап кирет да бир мезгилде чочугандай тык токтоп, өкүнгөндөй, атаңдын көрү, дейт мага карап. Жанагы күйөө балачы, тиги ким эле? Ошонун күйөөсүчү? Сенин киндигенеңдин күйөө баласычы, ошол комузду акамдан кем чертпейт дешет. Анан жүрөт дешет, колхоздо жөн эле иштеп. Андан кичүүсү артист болуп кетти дешет. Анын тиги биздин күйөө баланын жанында шоону иши албайт дешет. Анан ушу кантип болсун? Баарынан да акам эмнеге филармониядан кетип калган дейм да. Ошентип налып алган соң өзүнчө жылмайып кубуранып койчу. Мен жиндимин деп өзү кыйкырып жүрөт го? Жок, Калыча оңой киши эмес. Ушу акам менен кан куда болгондон кийин анан атам айткандай, акамдын келинине өз кызына кеткен күндөрдүн биринде Жумагүл эже биротоло жоголуп кетти. Ала качып кетиптир. Анда салт ушундай беле билбейм. Ачуу басарга келгендерди үйгө киргизбей коюшкан. Анан Калыча апаны өзүнүн уранкайынан атайы алып келишкен. Ошондо кулдугум бар деп отурушкандар каз-каз катар тизиле калышып, колдорун бооруна алышып, колдугуз бар, кудагый, деп жарыша айтышканда, Калыча апа аларды бир тегерете карап алып, колдуңар Кудайга, деген үнү кардыга өкүм. Үйгө киргиле кудалар. Ошентип кудалар үйгө кирип кетишкен. Биз болсо бизди дагы чакырат болду бекен дегенсип сыртта кала бергенбиз. Шерменде деп 2-3 курдай озумдан чыгып кетти эле деген Калыча апа кийин бизге кадимкидей жашып, анан эмне кылам? 2 күндүн биринде эле жоголуп жатса, бир балекет болуп кетсе, эл журтка шерменде болобузбу деп биздин үрпөйүп калганыбызды көрүп, эмне дейчү жайкай. Кыздыкы ушул да. Күйөөгө тийиш керек, бала төрөшү керек, аларды багыш керек. Анан ошентип чыккан кыз чийден тышкары болуп калат. Өзү төрөлүп чоңойгон үйүнө конок болуп калат. Деги ойлоп отуруп, башың маң болуп кетет. Бул кыз кишини Кудайым бир кызык эле жараткан экен да, өз үйүнө конок кылып. Баса, баягы силер баскан кийиздердин кереги тиет эми. Алдыңа кетейиндерим. Биз муну укканда кадимкидей дердеңдеп сүйүнгөнбүз. Эми, деген Калыча апа көп өтпөй бизге жадырай карап, бир жараган ала кийиз жасап койсом, бул үчүн Гүлүмканды сөзсүз чакырышым керек. Гүлүмкансыз бул иш бүтпөйт. Калыча апанын бир кызык адаты бар эле. Айылдагы келин-кесектерге алардын колунан кийиз кандай кирерине, камыр кандай ачырына карап баа берчү. Ал жерге кирсин, дейчү кээ бир келиндер жөнүндө.
Колдорунан кийиз киргенин бир да жолу көргөнүм жок. Үзүлүп, сүзүлүп, ылбырап, сылбырап. Деги ошолордун колунан камыра чыгырына деле көзүм жетпейт. Бир азга ойлонуп отуруп калчу да. Эми аларга бир Кудайым бир жагынан бербесе, бир жагынан бергендир деп койчу да. Дегени менен ушул келиндердин ичинен Гүлүмканга тең келчүсү жокко. Бул сөздү угаарым менен менин көз алдыма Гүлүмкан апанын элеси бажырайып тартыла калчу. Аны эч ким деле элес алчу эмес. Атүгүл баланчанын токолу дешип теңсинчү да эмес. Анан эле жамандык жакшылыкта кайпастап аны издеп калышар эле. Ошондо кайран Гүлүмкан апа таптакыр өзгөрүп кеткендей сезилчү мага. Демейде токол деген атка кийимсинип жүрчүдөй болгон Гүлүмкан апа ошол күндөрү чын эле ажарына чыга түшчү. Казан башынан жылбай, эки бети албырып, кадимкидей нур чачып турар эле. Ошондо мен дайыма ушундай жерлерде эле жүрбөйбү деп ойлоп кетер элем. Чыкчырыла караганда баягы өзүн теңсинбеген келин-кесектер анын көзүнө жалтактай карашып, кариги менен тең айланып калышчу. Эч ким ага өйдө карай алчу эмес. Өзгөчө чоң кара казанга камыр жууруп жатып, аны ыйлөө үчүн колун салып, өйдө көтөрө бергенде ал камырды эмес, бүт дүйнөнү мыкчып тургандай сезилип кетчү. Айткандай эле ала кийиз жасаганда Гүлүмкан апа башында турду. Биз адаттагыдай эле бирде кызыгып, бирде тажап тепкилеп жүрдүк. Калыча апа адаттагысындай эле ичине бир күбөрө алып, анан эки алаканын жая бата кылып, кызыл-тазыл боелгон жүндөн чей бетине бапистеп, оюу сала баштаган. Биз буга көнүп бүткөнбүзбү, атүгүл бул да биз үчүн адатка айланып калган. Ооба, ал дайыма көпкө чейин оозун кыбыратып, эки алаканын жая бата кылып койчу. Биз да ушинчүбүз, бирок эмнени тилек кылып айтып жатканыбызды билчү эмеспиз. Калыча апаны таңдана карап турар элек. Кызык, Калыча апа жүндү чейге жая баштаганда аларды ушунчалык аяр таптаар эле. Биз буга бир таң калсак, ошол аяр таптап жатканда оозун кыбыраткан сайын улам ар башка дүйнөгө туш болгонсуп, бирде мостою токтоп калганы, бирде күлүмсүрөгөнү ого бетер таң калтырчу. Өңгөсүн билбейм, мен ошол Калыча апа оозун кыбыратып, жайып жаткан жүнүнө жалоору тигиле караганда нени ойлоп, нени шыгырады болду экен деп кызыга берер элем. Бирок бир да жолу даап сурай албадым. Сурагандан чочуласам керек, же сурасам эле оозун кыбыратуунун, күлүмсүрөй кароонун сырдуулугу жоголуп кетчүдөй, мен да кандайдыр бир кымбат, ыйык нерседен ажырап калчудай сезилсе керек. Биз кандай гана кийиздерди тепкилеп, кандай гана кийиздерди баспадык дейсиң. Ушулардын ичинен мени өтө суктандырганы да, таңдандырганы да ала кийиз эле. Ал мага жаңыдан, капысынан пайда боло калган өзүнчө бир дүйнө, ааламдай сезилчү. Өз бутубуз менен тепкилеп, колубуз менен басып жаратсак да, аны өзүбүз жаратканыбызга таптакыр ишенчү эмеспиз. Өзгөчө аны короонун кырына жайып койгондо, анын ар бир оймосу, мейли кызылбы, мейли көкпү, айтор кайсы түстө болбосун, жаңы ачылган күчүктүн көздөрүндөй туп-тунук болуп мөлтүрөп турчу. Ушул мөлтүрөгөн көздүн ичинде биз өзүбүз, биз түгүл бүткүл аалам жүргөндөй сезилип кетер эле. Тепкилеп жатканда да ал ала кийиз экени эсиме түшө калса, же тык токтоп калчумун, же өтө аяр, акырын тепкилей баштар элем. Катуу тепкиле алдыңа кетейин, дечү муну байкап калган Калыча апа. Кийиз кирбей калбайбы ылбырап, катуу тепкиле, катуу. Эмне, эти ооруп калат дейсиңерби я? Анан да кызылы кызыл, көгү көк болуп, оймолордун ар бири өз-өзүнчө бөлүнүп турганы, боектордун бири-бирине аралашып кетпегени таң калтырып,
өз көзүмө ишенбегендей улам карай берчүмүн. Мен мынтип ала кийизге бир эсе суктанып, бир эсе таң калып жүргөн күндөрдүн биринде Калыч апа: «Ай, балекетиңди алайындарым, сүйүнчүңөрдү кандай бергиле» деп калды. Теги менин жаманым Жумабек байкеңер катын алчумун деп чамынып калыптыр. Акырын шыбыра кетти. Алчуусу теги өздөн эле экен. Кубаттын кызы дейт. Мага билгизбей көптөн бери эле сүйлөшүп жүргөн окшойт. Чын эле, көп өтпөй Жумабек аял алыптыр деген кабар айылдын башынан аягына дейре тегиз тарап, келин көргөнү аялдар чубап келе башташты. «Баягы силер баскан кийизиңер дагы ишке жарабадыбы? Алдыңа кетейиндерим» деп Калыч апа мында да бир бизди дертеңдетип кубантып койду. Жумабек байкенин аял алышы биздин өмүрүбүзгө кандайдыр бир бурулуш алып келгендей болду. Биз мурункудай эле Калыч апанын тегерегинде жүрдүк дечи. Бирок бир нерсе жетишпегендей, бир нерсебиз сууп калгандай боло берчү болду. Баарынан Калыч апанын келиндүү болгондон көп өтпөй эле мындай дегени бизди шалдайтып таштады. «Эми кумдап кетсе да чачымды карабай эле койгула. Алдыңа кетейиндерим. Келиним сынып калбасын каты күн». Сынып калбасын дегенине эч кимибиз түшүнгөнүбүз жок. Болгону бул сөздү кандайдыр бир өзгөчө күч, чочулоо менен айтканын баамдадык. Анан да мындан ары сирке карабай турганыбызды ойлоп, сүйгүнчүктүү оюнчугубузду бирөө тартып алгандай томсуро да, шалдая да түштүк. Мунусу аз келгенсип, эми Калыч апа айланбай эле Жумагүлдүн үйүн көздөй жөнөбүй калчу болду. Атүгүл өз кызы унутта калды окшойт. «Эртең Жумагүлдүкүнө жөнөгөнү жатам» дейчү бизге. Санам тынчыбай жатат. Барган жери жөндүү болбой калганбы, анын үстүнө күйөөсү да ичкенде колу тиет экен деп кулагым чалып калды. «Колу тиет дегени эмне?» дейбиз жараша. «Урат экен дегеним, алдыңа кетейиндерим» дейт Калыч апа ойлуу. Биз ишенчү эмеспиз. Урат экен дегенине түк ишенчү эмеспиз. Биздин көз алдыбызда шыдыр эле Жумагүл эженин күйөөсүнүн бажырайган элеси тартыла калчу. Ал упузун, кара киши болчу. Узун, сапсары, анан жеңи жок плащ кийип жүрөр эле. Биздин ар бирибиздин башыбыздан сылап эркелетип өтчү. Анын чын ниетинен эркелетип жатканын ар кимибиз таптаана тыйып турар элек. Аны көргөндө эле сүйүнүп кетчүбүз. Өзү кара болсо да дайыма бажырайып турчу. Бизге ушундай сезилчү. «О, меники да оңой эмес», деди Калыч апа биздин ишенбей жатканыбызды тойгандай. «Тилиби тили? Тиги аргамжыдан да узун го. Анан тили менен эле жей берсе, мас эмес, соо киши деле жыга чаппайбы ия? Аял киши деген биринчи тилин тыйыш керек». Өзүнчө колун шилтегидет. «Ушул акыркысы болду. Болду эми. Экинчи барбайм». «Тынч эле экен, санам тынып калды», дечү кайтып келгенден кийин. «Тынч эле экен, санам тынып калды», дечү кайтып келгенден кийин. «Какшап келдим. Тилиңди тый, тилиңди тый». Эми ойлосом, ошол күндөрдөн тартып биз үчүн бир кызыктай окуялар болуп кетти окшойт. Теги жаманым Жумабек байкеңер эми жаңы үйдү баштайм деп чамынып жатат, деди бир күнү Калыч апа маңдай жарыла. Ошентсин. Эмне, менин сөгүм. Кокуй, баардан да куда сөктөр эмне дейт? Түшүнүп түшүнбөй биз да баш ийкемиш болдук. Биз болгону жаңы үй саларын гана түшүндүк. Анда айылдагылардын көбү эле жаңы чатырлуу үй салышып, жер тамдарынан көчүп башташкан болчу. Анан эле ушундан бир ай өттүбү же өтпөдүбү билбейм. Бир күнү бизге Калыч апанын шабайы суңку келди. Ортобузга отурду да баарыбызды тегерете карап: «Түндө», деди үнү кардыга. «Түндө», деди үнү кардыга. Ойгонуп кеткен экем. Кобур собор үн чыгат. Эмне болду деп
Тыңшай салдым курган жаным. Тыңшабай жерге кирсем чай. Теги жаманым аялы менен сүйлөшүп жатыптыр. Өз апаң эмес турбайбы? Деди келиним түзеле. Сени төрөгөн апаң эчагы эле өлүп калган турбайбы? Менин жаманым эмиде дебейсиңерби? Ооба, өз апам эмес, мени төрөгөн апам өлүп калыптыр. Дебедиби? Калычы апа калчылдап кетти да анан өзүн токтото. Өзү эле апам деп койсо, эмне болот эле? Деп оңшуп алгандай болду. Ордунан шап туруп жөнөп калды. Оңшуп алганда көзүнөн жаш мелт эте түштү. Биз дабдырап эле жабыла узата карап калдык. Бизге анын чачуштугу ыйлап бараткандай туюлду. Ошондон кийин биз Калычы апанын үйүнө жомок укканы бардык беле же барган жок белек, ал бизге жомок айтып берди беле же айткан эмес беле, бул менин эсимде жок. Анын жомогу ушуну менен бүтүп калгандай. Баса, Калычы апа бул окуяны бизден бөлөк эч кимге, чоң кишилердин бирөөнө да айткан эмес окшойт. Мен анда да, кийин да бир да кишинин айтканын укканым жок. Атүгүл азыр да уга элекмин. Ошондо чачуштугу ыйлап бараткан Калычы апаны узата карап туруп, денем дүркүрөй мынтип шыраганым алигиче эсимде. Эми кетет. Өзүнүн кызынын үйүнө кетет. Сөзсүз. Кайра келбейт. Кетпептир көрсө. Калычы апа өз үйүнө эле кирип баратты. Чачуштугу дагы эле бар экен. Кичине бүкчү түшүптүр. Өз үйүнө кирип бараткан Калычы апаны карап турганда, менин оюма капысынан эле бир мезгилде атам өлүп калса, жашоо токтоп калчудай өңгүрөгөн мен азыр эле атамды жерге берип келсем да, эчтеке болбогондой турганыма жиним келип, жүрөгүм бир булкуп алды. Эх, Калычы апа, баягы жомокторуң кайда? Сен бизди каякка таштап кеткенсиң? Эмне үчүн бизди жомокторуңда түбөлүк калтыра албадың экен? Аңгименин аягы үн коштоп аудиолоштурган Айзат Канатбек кызы.